Акыркы маалыматтар боюнча бир жума аралыгында Кыргызстанда ковид илдетине кабылгандар саны 500дөн ашкан. Демек, бул көрсөткүч дале болсо илдетти алдын алуу керектиги экендигинен коңгуроо чалат. Ал эми буга карата эмдөө иштери кескин солгундаган. Маселен, Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын башкы эмдөө кабинетиндеги медайым эмгек өргүүгө чыгып, бул кабинет толугу менен бош калган. Чындыгында ал жерге баш баккан деле жан жок. Сыягы жергиликтүүлөрдүн баарысы ковидке каршы эмдөөлөрдөн толугу менен өткөн окшобойбу. А балким баары артта калды. Демек, вакцина курбекир убара дешип мурдуларын балта кеспегендери да бардыр. Ал эми андай болгон соң Теңиртоолук өмүр сакчылары эч болбоду дегенде түшүндүрүү иштери менен алектенишсе ашыктык кылмак эмес. Алгам вакцина. Числосун унутуп калдым, 2 жолу алдым, 1 жолу алдым, анан 20 күндөн кийин кайра бир алдым. Анан жакшы эми ковид качты кайра башталып атат дейт, бирок ковид деле болгон эмесмин, колуктун болгон. Ошондон улам алдык да. 60тан өткөндөн болбойт дегенден өткөн жокпуз биз. Дегени эме экен да, ооруп калсаң жеңил кетет экен. Оорубай койбойт экенсиң, баягы грипп сыяктуу болуп эле ооруйсуң. А бирок жеңил кетет экен. Тигини алып койгондочу вакцинаны алганда. 2 жолу алдым, анан бул 3-үчүсүн ала элекмин. Ой бар, буюрса өтөбүз калып, азыр ошо жаңы эмеде башка бир жумушка орношконго документ даярдаттым, ошондо көптөн өтүш керек го. Жок, медайым бар эле. Биздеги азыркы учурда эртең менкисин негизи 9дан бир 11ге чейин наплыв болот бияктачы. Бизге кирип алып маалыматын, андан түштөн кийинкисинен кичине тескин азайып калат. Негизи Нарын облусу боюнча биринчи доза менен 80 миңден ашык, экинчи доза менен 70 миңден ашык жаран эмделип, жашыл аймакка кирген. Антсе да сактыкта кордук жок принцибин таптакыр көңүл жаздымынан чыгаруунун кажети жоктур. Азыркы мына мугалимдер да уже окуу жай башталат, аларга да уже 3-чү бустер методун тактап, ар бир школьный фельдшерлер такташат, ким эмеси вакцинациясы бар, ким вакцинациясы жок. Ар бир санкнижкага кийин кетилет, допуск басылып, если вакцинация алынбай калса, анда уже допуск болбой калат. Эскерте кетсек, жыл башынан бери Нарын облусу боюнча 60 жаран ковид илдетине кабылса, алардын 8-и өпкө оорусу менен жабыркагандар. Алардын ичинен бирөө каза болгон. Ал эми учурда бир бейтап ооруканада дарыланып жатат. Гүлира Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын шаары, өлкөдөмү.